letting me close. What was I gonna do? I let myself go, and now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Мен кээде кофени каяктан аларымды билбей калам. Себеби мына могу жакта бир здание бар, аз көрүнбөй эле. Аякта Адриана деген кофейня бар. Аякта да кофе сатат. Аябакта торговый центр аларча бар, могу жерде эле. Вот. Аякта Макадамия менен Жираф деген эки кофейня бар. Ошону билбей калам, кайдан алыш керек экенин. Ошо аралаштырып, бир күнү биякта, бир күнү тиякта болуп жүрө берем. Бүгүн Макадамиядан чечтим. Плюстарын айта кетпейм да. Макадамияда бул жакта тапиока деген бар да. Вот, ошол бар үчүн бияка да көп кирип калам. Анан ошол. Жирафта, по-моему, менин оюмча качественный да товарлары, напитоктары. Ошончо Жирафтан ичким келет да. Биякта Адриананын плюс жактары отуруп ичсең болот, алардын өзүнүн кофейнясы бар. Макадамия менен Жирафта отурсаң болбойт, акта жөн эле мындай өзүң эле көтөрүп мынтип колго иле аласың да. Ошо менин оюмча Адриана менен Жирафта баристалары аябай тажрыйбалуу сыяктуу сезилет да, мага кофелери дамдуу сезилет аларга. Бул деле жакшы, но нормально да. Не знаю, мен көбүнчө Жирафтан ичип калган болчумун. Мына Жирафта типа капучино желато алсаң, эмесе сүтү аябай нежный, такой кремдери эле сонда. Ошон үчүн ошо деле жакшы. Короче, ушинтип бир күнү бир жакта, бир күнү тиякта болуп жүрө берем. Менде как раз Жираф менен ушул Макадамиянын карточкасы бар. Макадамияныкын бүгүн алдым. Аз көрсөтөм. Адриананыкы эч кимде жок. Анткени алар өзүндө беришпейт, эч кимге алат. Аз көрсөтөм. Ичинесиңер. Мынакей бул мен жаңы эле иштеп жүргөн Макадамиянын карточкасы. Бул жакта 6 сатып аласың напитокты, уже 7-син бекер алсаң болот мында. Вот, ушундай плюсу бар да. Жирафтыкы вот. Жирафтыкы тоже ушундай 6 сатып аласың, уже 7-си бекер. Менде уже 4 толтурду, 2 толтурушум керек. Мен уже Жирафтан канчаны толтурдум? Мен 2 толтурсам керек уже. 2 толтурдум. Макадамиядан бул биринчи болот. Бирок Макадамия мурунда ичкем, бирок карточкасы бар экенин билчү эмесмин алардын. Жакында эле пайда болсо керек. Анткени Макадамия жаңы ачылды, примерно 1 ай, 2 ай эле болду да ачылышына. Ошо. Так, эмнесин айтып кетсем. Кстати, Адрианада кофе кымбат негедир. Кофе кымбат. Примерно 200 сом ушундай да. Ал эми Макадамияда 140 сом, Жирафта тоже 140-160, ошо экөөнүкү почти бирдей да. Орточо нормально. Адриана эле кымбат болбосо. Адриана, по-моему, итальянский болгон үчүн, еще көптөн иштеп келген үчүн как бренд сыяктуу болуп калды да. Ошон үчүн Адрианада кымбат болобу деп ойлойм да. Ошо. Кстати, жаңы эле Макадамияны айтып атпайбы, кофенин зерносун катнап келесиңер, каяктан жарт этесиңер десем, Италияда атпайбы биринчи жолу го Италияда бар экен. Ошо. Италиянын зерносун биринчи жолу ичип көрөтөм. Мен болсо капучино заказ кылган болчумун. Эмнегедир дамын ичип атканда мока ичкендей болдум. Мока болсо ичинде сүт, кофе, то есть эспрессо, андан кийин шоколад болот да. Шоколад, иногда какао ушундай болот да. Ошондой ичкендей эле болдум, капучино ичкендей эмес негедир. Карасаңар, кандайдыр бир мультикте, кинодо жүргөндөй сезип атам. Вау. Ушундай сонун жер Кыргызстанда, Бишкекте бар экенин билген эмесмин. Мурунда бир жолу бияка электросамокат менен тээп келгенде анан билбедим да. Ошо. Бишкек аябай сулуу. Аябай кооз. Бишкекте сулуу деп айткан кооз дейт го. Бишкек аябай кооз мен үчүн. Бул жакта зданиялар болуп туруп, вау.
карсаңа аябай таң калышты аябай сонун. Вау. Билбейм камерадан кандай көрүнөт, бирок чыныгы жашоодо көргөндө аябай сонун. Бишкекте мен билбеген аябай кооз жерлер бар экен. Мен бул жакта случайно басып баратып случайно эле көрүп алдым.